Саламатсыздарбы спорт сүйүүчүлөрү, саламатсыздарбы көк бөрү көрмандары. НТ Спорт каналы назарыңыздарды Чолпон Ата шаарына, дал ушул Чолпон Ата шаарындагы ат майданга бурмакчы. Улуу жеңиш күнүнө карата, ошол улуу жеңиш күнүнө арналган көк бөрү боюнча турнирдин финалдык таймашы, албетте бул биринчи лигадагы финалдык таймаш. Сары Өзөн Рассвет жана Толкун Ысык Көл командалары. Сары кийимчендер Сары Өзөн, Толкун командасы көк кийим менен өзүнүн беттешин баштайт. Негизинен быйылкы ушул турнирде эки бөлүк менен эки бөлүккө бөлүнүп командалар беттешти өткөрүштү. Жогорку лига жана биринчи лига деп. Мына ушул биринчи лигада 6 команда ойногон болсо, ошолордун арасынан экөөсү сурулуп чыккан финалга. Алардын бирөөсү Сары Өзөн болсо, экинчиси Толкун командасы. Азыр Сары Өзөндүн оюнчусу улакты жерден эңип кеткенге аракет кылды, бирок ал мезгилде улак аянттан чыгып кетти дагы. Эми түз эле жекеме жеке бул жерде орун алат. Биз оюнчуларды тааныштыруудан баштайлы. Ага чейин өзүм тааныштырып койсом, сиздер менен мен ошол беттеш соңуна чейин Эркин Абдуллаев болом. Сары Өзөн командасы сары кийимчендер номер 1 катар саны менен команда капитаны Тилек Урманбетов, минген аты Аракет, экинчиде Айбек Эсеналиев, ак жол менен Темир Молдокулов 3 номерде, Сусамыр, ошондой эле Алмаз Ибраимов Баатырды минип жүрөт болуш керек. Бул оюнчунун минген аты жөнүндө маалымат жок. Алмаз Ибраимов 4-чү, Бактияр Жабакеев 5-чи, Капрал менен Бакыт Жолдош уулу 6-чы, Спирит 7-чиде Тилек Эсенбаев, Эртору 8-чиде Медет Отунчиев. Бул жоон арык менен болушу мүмкүн, себеби буга чейинки ушул Бишкек шаарынын 140 жылдыгына болгон беттеште ал ошол беттеште Медет Отунчиевдин ордунда башка оюнчу болчу. Ал жоон арыкты минип жүргөн. Алы Назаров 9-чу, десятка менен Аматов, Бекназар Аматов 10-чу, Либидер менен ал эми Эламан Нурболот уулу 11-чи, Максимус, Рамзат Бөкөнбаев 12-чи, Шторм. Ошентип биз Сары Өзөндүн курамы менен таанышып алдык. Азыр жекеме жекедеги оюнчуларды айтып коелу. Сары Өзөндөн Темир Молдокулов, тажрыйбалуу оюнчу, 1984-жылы төрүлгөн. Ага каршы 4-чү номерде Эржан Талантбек уулу Толкун Ысык Көл командасынан чыгып атат. Жана Сары Өзөндүн оюнчусу Темир Молдокуловдун Сусамыр азыр ишенимдүү ортону ээлеп турат. Атаандашын өзүнө жакын, же болбосо улакка жакындатчу түрү жок. Ал эми Толкун Ысык Көл командасынын курамы 1 номерде Тилек Айып уулу команда капитаны. Эки команданын капитанын тең аты Тилек. Ал мезгилде Сары Өзөн оюнчулары ошентип жекеме жекеден улакты алып тайгазанды көздөй жөнөгөнгө аракет жасады. Ошентсе дагы азыр улак ушул сүрмө топтун ичинде. Сары Өзөн оюнчусу дагы деле улакты өзүндө алып жүрөт. Ага ыңгайлуу учур керек. Жана Бактияр Жабакеев Капрал менен тайгазанды көздөй жөнөдү. Өтө жакшы ылдамдык менен бара жатты эле, бирок артынан Толкундун оюнчулары жетип келди. Эми бул жерден тайгазанга жакын барганы менен оюнчулар, атаандаштардын оюнчулары баары ушул жерде. Эми алардын арасынан сурулуп чыгып, улакты салып кетүү албетте оңойго турбайт. Биз Ысык Көл, Толкун Ысык Көл командасынын оюнчулары менен тааныштырып жетишип алалы. Окуя болсо өтө бат өнүгүп атат. Тилек Айып уулу команда капитаны 1 номерде, Жаныбек Курманбек уулу 2-чи, Азатбек Эсеналиев 3-чү, Эржан Талантбек уулу 4-чү, Майрамбек Абдылдаев 5-чи, Бекзат Асанов 6-чы. Ал учурда жок, дагы деле болсо улак тайгазанга түшкөн жок. Тааныштыруусу улантыралы. 6-чы номерде Бекзат Асанов, 7-чи Нурбек Чолпонбаев, 8-чи Аскер Токтосунов, 9-чу Алтымыш Балбаков, 10-чу номерде Урмат Абдыш уулу, 11-чи Таштемир Жекшенов, 12-чи Чилдебек уулу Эсенбек. Эки команданын оюнчулары да ушунда. Эми албетте баары оюн талаасында жүрбөйт. Алмашууга бат-баттан чыгып турат. Өтө динамикалуу оюн болгондуктан бир аз демди суутуп, өзүн басып алып туруп, кайрадан
Oyuncular alмашып турат. Азыр Толкун командасынын тайгазанынын жанында улак жерде сүрмө топтун ичинен кимиси алып кетет болду экен. Бир учурда эки Сары Өзөндүн оюнчусу эңкейип улакты алам дедиле. Бирок экөөнө бир гана оюнчу тоскоолдук кылып койгон. Азыр Эламан Нурболот уулу бир эңкейгенде улакты жерден эңип кеткенге аракет жасады. Анын оң жагында атаандаштардан бир оюнчу тоскоолдук кылып атат. Ал эгерде жаңылбасам Тилек Айып уулу, команда капитаны ошол болчу. Кош такым менен улакты салып кетеби? Жок, андай эмес. Ушул тайгазандын жарында сүрмө топтун баары ушул жерде, улак да ушул жерде. Бул жерде коргонуу да кыйын, жана ошол эле учурда чабуулга чыгуу да кыйын. Себеби тайгазандын жанында улак түшүп турган учуру. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Калыстар тобун демек эсиңиздерге салып өтөлү. Эсенгул Нураков ортодогу башкы калыс, ортодогу калыс, ошондой эле Нургазы Анарбаев менен Шайлоо Алымкулов, алар ошол эки команданын оюнчулары турган жакта, алмашуудагы оюнчулар турган жакта туруп, алар ошол жактан башкы калыска, ортодогу калыска өзүнүн жардамын берип турат. Ал эми жалпы калыстар тобунун төрагасы болсо бул Кудайбергенов. Мына ушундай бүгүнкү беттешти тейлеп жаткан калыстар тууралуу айтып алдык. Азыр болсо мына кезектеги жекеме-жеке кайрадан эле Темир Молдокулов Сары Өзөн командасынан, ал эми Толкун Ысык көлдөн Бекзат Асанов чыкты. Бул Аскер Токтосунов. Аскер Токтосунов азыр жекеме-жекеде мына улакка жакын бара албай жатат. Сары Өзөндүн аттары жекеме-жекеде чындыгында өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүдө. Мындай учурда аттын дарамети чындыгында билинет. Темир Молдокулов көп деле кыйынчылыксыз улакты жерден эңип туруп мына оң такымга басып алды. Азыр ыңгайлуу учур керек болот. Мына 3 атаандаштын 3 оюнчусу артта калды. 4-сүн да артта калтырышты. Жана тайгазанга жакын бара жатканда оң жактан дагы бир оюнчу келип атат. Ошол эле жекеме-жекедеги анын оюнчусу болчу. Азыр улакты кош такым менен салып кетишти. Ошентип 7-мүнөттө эсеп ачылды. Темир Молдокулов жана Өнөктөш экөөсү эсепти 1-0 жеткирди. Жекеме-жекеден алган улакты аягына чейин алып барды дагы, тайгазанга салып кетти. Ошентип ортодон кайрадан улакты эңүү үчүн болгон аракеттер көрүлүп баштайт. Мына бүгүн ушул чолпонатада ат майданда өзгөчө чоң спорттук майрам. Себеби бул жакта болуп көрбөгөндөй бүгүн оюндардын беделдүү, маанилүү жана таасирдүү, популярдуу оюндардын баары ушул жерде орун алат. Албетте атка байланышкан ошол эле азыр саат 10-до мына Көкбөрү боюнча 1-чи лиганын финалы болуп атса, буга чейин 1 саат ашып кетсе, 1 жарым сааттан өтүп калды. Эреңиш боюнча беттеш өттү. Азыр Көкбөрүнүн бул 1-чи лигадагы финалынан кийин Салбурун боюнча мына иш-чара өтөт, же болбосо турнир өтөт. Андан кийин расмий түрдө ачылуу аземи болуп туруп, ушул 9 майга чолпоната шаарында өтүп жаткан бул окуяга байланыштуу ошондой эле жогорку лиганын беттеши орун алат. Анда Оштун Достук жана Таластын Ынтымак командалары финалда беттешет. Бардык көрмандардын бүйүрүн кызыткан ошол ал мезгилде 2-чи улак тайгазанга түштү. Тилек Урманбетов мына команда капитаны, команданын жетекчиси, команданын машыктыруучусу десек болот. Тилек Урманбетов азыр мына 37 жашка 38 жашка кетип атат. 1980-жылы төрөлгөн. Бир топ эмес, өтө тажрыйбалуу Тилек Урманбетов аракет менен келип азыр ошентип эсепти 2-0 жеткирип кетти. Ага тоскоолдук кылган эч ким болгон жок. Ушундай бир мүмкүнчүлүк болду эле. Ошол замат ал улакты тайгазанга салып кете алды. Ошентип саат 1-де Ынтымак менен Достук беттешет. Жогорку лиганын финалисттери
принципиалдуу атаандаштар көптөгөн ири турнирлерде финалда жок эле дегенде жарым финалда беттешип жүрөт. Акыркы учурда ушундай эле саат 2:30 бардык ушул жеңүүчүлөрдүн байге тапшыруу сыйлоо азем болот. Жана 2:30 баштап ат чабыштын түрлөрү, жорго салыш, ат чабыш, кунан чабыш, ошолордун баары саат 2:30 баштап аягына чейин ушул ат чабыш оюндары болот. Андыктан Чолпон Атада чыныгы спорттук чоң республикалык деңгээлдеги майрам. Азыр болсо улак менен Алмаз Ибраимов ал ушул Бишкектин 140 жылдыгына арналган турнирде катышкан эмес болчу. Ал табыштамада, заявкада жок болчу. Ал эми бул жакта ошентип 9 май улуу жеңиш күнүнө карата болгон турнирде ойноп атат. Алмаз Ибраимов менен Медет Отунчиев. Мына ушул эки оюнчу жаңы кошулду. Мүмкүн жаңы эместир, бирок буга чейинки турнирде чындыгында ушул эки оюнчу жок болчу. Бул оюнда пайда болгон кезектеги чабуул азыр мына алыстан ким экени так даана көрүнбөй жатат. Ошентсе дагы кош такым менен улакты салып кетти. Бул Бакыт Жолдош уулу 6-номердеги. Бакыт Жолдош уулу өнөктөшү экөөсү мына кош колдоп эсепти 3-0 жеткирди. Албетте бул беттештин фаворити Сарыөзөн Рассвет. Аны баары түшүнүп турат. Ысык көлдөн азырынча күчтүү команда азыркы учурда жок, бирок күчтүү оюнчулар көп. Башка командаларда ошол эле достукта, ошол эле ынтымак башка командаларда ойноп жүргөн көлдүк улакчылар бар, бирок өздөрүнүн ушундай бир ынтымак же болбосо аюу биримдик, достук сыяктуу өзгөчө ушундай бир кандай десек көкбөрүнүн бир тарыхында кала турган чоң командалар эми өсүп жетилип келатат десек болот. Ошолордун бирөөсү мына Толкун командасы. Андыктан Сарыөзөн албетте булар аты сиңген, аты ааламга тараган деп айтсак болот. Эгерде көкбөрү тарабынан карай турган болсок, мына ошол Сарыөзөн бүгүнкү беттештин фаворити. Ошондуктан 3-0 менен алдыда баратканы эч кандай таң калыштуу эмес. Булардын ушул финалга чейинки жолу тууралуу айтып өтсөк, Сарыөзөн Көкжал командасына каршы беттешти 6-майда. Азыр кезектеги чабуулбу жок, тайгазандан алыстап кетишти, демек сөзүмдү улай берейин. Көкжал менен беттешип, аларды 4-2 эсебинде утту. Көкжал менен чындыгында айгышкан күрөш жүргөн ушул 6-майда 1-турда тайпалык оюндарда. Экинчи турду Сарыөзөн кечөөгүнө өткөрдү. 8-майда алар Жаш күчкө каршы ойноп, Жаш күчтү 12-0 утуп алды. Элестетип көрүңүздөр, мына биринчи 20 мүнөттүктө 6-0, экинчисинде 4-0, үчүнчүсүндө 2-0, жалпысынан 12-0 менен ошол жерде Жаш күчтү утту. Жана өз тайпасынан биринчи орунду алып, Көкжал менен Жаш күчтү уткандан кийин Сарыөзөн ишенимдүү түрдө финалга чыкты биринчи орун менен. Ал эми Толкун командасы алар Жаш Тилекке каршы 6-майда ойногон. Ошондо 6-майда алар Жаш Тилекти 13 эсебинде 7 упай айырмачылык менен уткан. Күйөрмандар тарапка кетип калды. Улак албетте аянттан чыгып кетти. Андыктан азыр жекеме-жеке бул жерде орун алышы керек. Толкун ошентип Жаш Тилекти 13 эсебинде уткан болсо, 6-май күнү, ал эми 8-майда алар Афият менен беттешти. Афият менен таймаш өтө кызуу жүрүп, мына 3-2 1 упай айырмачылык менен гана алар жеңишти камсыз кылып кетишти. Мына ошол Афият менен болгон беттеш буларга кечөө күнү бир топ оор болгон. Андыктан бир күндөн кийин эртеси күнү кайрадан оюнга чыгуу бул деле кандайдыр бир деңгээлде физикалык жактан толук калыбына келбей калгандыктан оюнга өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн. Чындыгында ошондо мына Толкун командасы азырынча өзүнүн өтө активдүүлүгүн көрсөтө албай, Сарыөзөндүн фонунда бир аз алсызыраак көрүнүп турат. Жекеме-жекеден кайрадан эле Темир Молдокулов улакты эңип алды. Азыр ээрин таштап бул жерден Толкун командасынын оюнчусу
атаандашына тоскоолдук кылганга аракет кылды. Бул кайрадан Эйиржан Талантбек уулу, бирок ал аягына чейин тоскоолдук кыла алган жок. Улакты Эламан Нурболот уулуна өткөрүп берди. Ал сол такымга басып жүрөт. Бир сыйра айланып туруп, Эламан Нурболот уулу 1999-жылы төрөлгөн. Максимус менен сызып баратат. Эң жаш оюнчулардын бири улакты эрдин кашына алды дагы, бирок жетишпей калды. Тайгазанга салганга, эми улак эрдин кашында болгондо аны сактап калуу да кыйын. Атаандаштар албетте алып кетет. Бул жерде аянттан чыгып кетти. О дейм. Аянттан чыгып кеттири. Кезектеги жекеме-жекеге күбө болобуз. Албетте Эламан Нурболот уулу өтө таланттуу оюнчу, бирок азырынча бир аз тажрыйба аздык кылат. Жаш деп айтуу деле кыйын. 1999-жылы төрөлгөн болсо, азырында 19га чыгып калды. Кенедейинен ат жалында чоңойгон биздин мына ушул Көкбөрүдөгү чыныгы мырзалар 19 жашында кадимкидей карылуу болуп, күч атасын тааныбайт дегендей, мына ушул Тилек Курманбетов сыяктуу азыр 37ге чыгып калганына карабастан, ушулар менен тең ата оюнду жүргүзгөнгө негизинен мүмкүнчүлүгү бар. Кезектеги жекеме-жеке 3-0 менен Сары Өзөн командасы алды да жана ошентип биринчи 20 мүнөттүктө эле акырындап соңуна жакындап бара жатат. Бул ирет дагы жекеме-жекеден улакты алган Темир Молдокулов өнөктөшүнө өткөрүп бергенге жетишпей алып жерге түшүп калган экен. Бакыт Жолдош уулуна өткөргөнгө жетишпей калган. Бакыт Жолдош уулу мына ушул 3-үчү улакты салган оюнчу болчу, өнөктөшү менен чогуу. Азыр болсо Жаныбек Курманбек уулу, аны оюнчулар өздөрү Жаник деп коюшат. Мына ушул Жаник, Жаныбек Курманбек уулу эми ошентип Сары Өзөндүн Тайгазанын көздөй бара жатат. Бир 15 мүнөттөн ашып калды. Канча убакыт болду? Биз Сары Өзөндүн Тайгазанынын жанында таптакыр оюнду көрө элек болчубуз. Бир тараптуу оюн болуп атат. Ашып кетсе ортолук бөлүккө чейин келет дагы, кайра эле Толкундун Тайгазанын көздөй кетишет. Азыр болсо ошентип Жаныбек Курманбек уулунан улакты алып алды эле. Бирок кайрадан аянттан чыгып кетти. Нурбек Чолпонбаев улакты еңип жекеме-жекеге ортолук бөлүккө алып келе жатат. Жекеме-жеке түшүнүктүү болду. Кимдин аты мыкты дегенде Сары Өзөндүн аттары жакшы болуп атат. Ошондуктан түз эле алар ортолук бөлүктү ээлеп улакты алар эңип кетип аткан болсо, айрыкча мына Темир Молдокулов башынан бери ал суу самыры менен чыгып, ушул Эйиржан Талантбек уулуна дээрлик мүмкүнчүлүк бербей жатат. Жана бул ирет дагы эңкейип туруп, улакты алды. Эч кандай тоскоолдук болгон жок. Эйиржан Талантбек уулунан ал улакты эңгенден кийин гана эрдин үстүнөн улакты алып кеткенге аракет жасады. Сүрмө топ аянттан чыгып кетчүдөй темп менен бара жатат. Жана аягына чыгып кетти, анда кайрадан жекеме-жеке болмокчу. Ортодо жүргөн Эсенкул Нураков, бул калыс Акбозат менен эң тажрыйбалуу калыстарыбыздын бири. Ири турнирлерин дээрлик баарында өзүнүн калыстык кызматын аткарып келет. Ал эки оюнчуну жакшылап карап турган чуру. Бул мезгилде Аскар Токтосунов чыкты жекеме-жекеге. Толкун командасынан мына көк кийимчендерден Темир Молдокулов болсо ал чарчап чалыкчу да эмес. Ушул жекеме-жекеде жалаң өзү чыгып атат. Жана анын аргымагы Суусамыр жакшы туруштук берүүдө. Аскер Токтосуновдун аты канчалык аракет кылбасын, улакты жерден эңгенге тоскоолдук кыла алган жок. Кайрадан оң такымга басты. Бир аз көлөмдүүрөөк
Аскер Токтосуновдун аты, ошондуктан атаандаштын Темир Молдокуловдун үстү жагынан ээрдин каршы жактан улакты тартып алганга аракет жасап, азыр улактын бир бутун кармап турду эле, бирок мындайдан албетте улакты алып кетүү мүмкүн эмес. Түз эле тайгазанды көздөй жөнөдү. Улакты такымдан алганга жетишет болду экен, жок, жетишпей калды. Атаандаштар да жетип келди. Биринчи болуп Нурбек Чолпонбаев 7-номердеги ошол оюнчу жолдон тосуп чыкты. Жана ал мезгилде улак Бактияр Жабакеевке өткөрүлүп берилди. Ал Капрал менен жүрөт. Бактияр Жабакеев азырынча улакты тайгазанга сала элек. Бул финалдык бөлүктө ошол 3 улакты алгач Темир Молдокулов өнөктөшү менен, андан кийин Тилек Урманбетов 9-минутада Бакыт Жолдош уулу ал дагы өнөктөшү менен кош такым менен 11-мүнөттө 3-үчү улакты ошентип салып кеткен. Азыр болсо демек экинчи 20 мүнөттүк башталуу алдында турат. Биринчи таймдан кийинки тыныгууга берилген убакыт соңуна чыкты. Эсеп болсо 3-0. Эсиңиздерге салып коелу. Темир Молдокулов, Тилек Урманбетов жана Бакыт Жолдош уулу ушул оюнчулар улакты тайгазанга салды. Албетте алар жалгыз салган жок. Ул Тилек Урманбетов гана өзү жалгыз салып кеткен болбосо, Темир Молдокулов жана Бакыт Жолдош уулу алар өнөктөштөр менен чогуу кош такым менен салган. Мына ошентип Комуз күйүүсүнүн ыргагында аттар сүрмө топтун ичинде жүрөт. Чабандестер болсо ал жерден улакты эңип кетүү болгон аракеттерин кылышууда. Ошондой эле бул 9-май улуу жеңиш күнүнө карата өтүп жаткан турнирдин байге фонду тууралуу айтып өтсөм, жогорку лигадагылар Көкбөрү боюнча, албетте Көкбөрү боюнча гана айтабыз. Мындан сырткары бул ат майданда албетте башка көптөгөн оюн түрлөрү болот. Ошол эле салбы урун, эрең иш, ат чабыштын ар кайсыл түрлөрү. Мына бул Көкбөрү боюнча жогорку лиганын жеңүүчүсү 400 000 сом, экинчи орунду алган финалга чыккан оюнчу команда 200 000 сом, үчүнчү орун 100 000 жана төртүнчү орун 35 000. Негизинен жогорку лигада 4 эле команда бар, демек алардын баарына байге каралган. Жогорку командада, жогорку лигада ынтымак, достук, четинди жана биримдик мына ушул 3 команда болсо, бул биринчи лигада 6 команда ойноду. Көкжал, Толкун, Афият, Сары Өзөн, Ысык көл 1 жана Ысык көл 2 деген командалар бар эле. Алардын ичинен дал ушул Толкун менен Сары Өзөн сурулуп финалга чыккан. Биринчи лиганын жеңүүчүсү мына азыр ушул беттеште жеңилүү ызасын тарткан команда 100 000 сом алат. Ал эми жеңишке ээ болгон команда 200 000 сом. Ошондой эле мыкты оюнчу жана мыкты аргымакка дагы 10 000 сомдон акчалай сыйлыктар каралган. Азыр жекеме жекеде кайрадан эле Темир Молдокулов бул ирет улакты сол такымга басты. Ага каршы Нурбек Чолпонбаев чыккан эле. Ал каршылык көрсөтө алган жок. Ошентип түз эле тайгазанды көздөй жетип келишти эле, бирок такымдан улакты чыгарган жок. Анткени атаандаштардын бир нече оюнчусу аны көздөй келе жатканын байкап калды. Такымдан чыгарды дегенче ким келбесин жаныңа ал улакты сенден тартып алып кетиши толук мүмкүн. Ошондуктан Темир Молдокулов тажрыйбалуу оюнчу абалды түшүнүп жөн гана такымда басып калды эле. Азыр ат үстүндө чындап улак тартыш орун алып атат. Карылуу биздин чыныгы чабандес жигиттер. Ал мезгилде улак аянттан чыгып кетти. Кайрадан жекеме жеке орун алат Темир Молдокулов. Таптакыр эс алчуда эмес. Улакты болсо Эламан Нурболот уулу алып жүргөн экен. Эламан Нурболот уулу ал чабуулчу. Мына ушул башка командалык оюндагылар сыяктуу эле албетте Көкбөрүдө дагы коргоочу, чабуулчу, ошондой эле жекеме жекедеги оюнчу сыяктуу ар бир чабандестин өзүнүн функциясы бар. Ушул жаш 1999 төрөлгөн Эламан Нурболот уулу ал чабуулчу катары дайыма ойноп келет. Чабуулда өтө шамдагай оюнчулар ойнойт. Алар улакты эңип кетүү жагынан дагы, ошол эле учурда улакты тайгазанга салуу жагынан дагы бир топ мыкты
мынау ал эми коргоочулар болсалар көбүнчөсү ушул чабуулчуларга тоскоолдук кылган жана ылдам аттарды миниши керек. Себеби керек учурда атаандашка жетип барганга коргоочулардын аттарынын мыкты болгону жакшы. Ал мезгилде улакты сол такымга басып алган 4-номердеги бул Алмаз Ибраимов. Бирок аянттан чыгып кетти. Ушул жерде жаза мамысы бар. Эгерде оюнчулардын кайсы бирөөсү эреже бузса, одон эреже бузса, ал 2 мүнөткө жазаланат дагы. Ошол жерде атайын чийин бар. Чийинден өтүп туруп, ошол жаза мамы жакка кетип калгандыктан булар аут абалы орун алып калган. Сары Өзөндөн Бакыт Жолдош уулу чыкты. 3-чү улакты тайгазанга салган оюнчу. Ага каршы Нурбек Чолпонбаев. Толкун командасынан ушул экөөсү жекеме-жекеде бири-бирине каршы жан үрүп атат. Ал учурда Бакыт Жолдош уулу бир эңкеби менен улакты оң такымга басып алды. Бир эңкеби менен улакты еңип туруп, эми оң тараптагы тайгазанды көздөй жөнөйт. Себеби бул 2-чи тайм, ошондуктан булардын тайгазаны алмашты. Ошондой эле биз качан эле Бишкектин 140 жылдыгына арналган турнирде болчумун. Ошондо Сары Өзөндүн бир оюнчусу өзүнүн тайгазанына салып алган. Азыр болсо кош такым менен кайрадан эсеп өзгөрдү. Ошол эле 6-номердеги Бакыт Жолдош уулу жана Тилек Урманбетов экөөсү кош такым менен 4-чү улакты салышты. Бакыт Жолдош уулу ошентип дубль жасады десек болот. Финалда Тилек Урманбетов ага жардамдашты. Ошондуктан бул Бакыт Жолдош уулунун атына жазылат. Ачындап келгенде ошол экөөсү улакты алып келип берди. Эң башкысы Сары Өзөн ошентип 4-0 менен алдыга чыкты. Эми мындай чоң айырманы оңдоп кетүү Толкун командасы үчүн кыйын болот деген мезгилде Жаныбек Курманбек уулу улак менен бара жатат. Улак эрдин кашында эч кандай тоскоолдук жок. Түштү. Аз жерден чыгып кетейин деди. Мына кайталоодон карап көрүңүздөр. Ары серпилип бара жатып, кайрадан улак тайгазанда Жаныбек Курманбек уулу Азамат мына ошентип алгачкы упайды өз командасына алып келип берди. 7-чи минутада, демек 2-чи таймдын 7-чи минутасында Жаныбек Курманбек уулу эсеп санын кыскартты. Мына ушул сыяктуу каршы чабуулдардан Толкун командасы өзүнүн бактысын издеш керек. Топтон сурулуп чыгып барып чабуулга чыгып кеткенге. Таштемир Жекшенов атынын ээри бул жерде ооп кеткен экен. Ошентип ал бул жерде албетте ал аянты таштап кетет дагы. Анын ордуна башка оюнчу алмашууга чыгып туруп беттеш улана бериши керек. Азыр болсо кезектеги жекеме-жеке ал учурда Эламан Нурболот уулу тууралуу ошол ат майдандагы алып баруучу айтып атат. Чындыгында Эламан Нурболот уулу ал бир тууган агасынын жолун жолдоп, ошентип азыр жакшы ийгиликтерге жеткенге аракет кылып келет. Эламан Нурболот уулу азыр болсо кайрадан ошол эле Жаныбек Курманбек уулу улакты жерден эңип кетти. Ал улакты бутунан кармап көтөрбөстөн төшүнөн кармап эле көтөрүп кетти дагы. Түз эле тайгазанды көздөй жөнөдү эле. Анын жолунан Сары Өзөндүн оюнчулары Тилек Эсенбаев тосуп чыкты. Мына ушул Тилек Эсенбаевдин Эламан Нурболот уулу бир тууганы болот. Тилек Эсенбаев 1989 жылы төрөлгөн болсо, андан 10 жашка кичүү Эламан Нурболот уулу.
Азыр болсок кайрадан Эржан Талантбек уулу улак менен мына активдүүлүк Толкун командасында бир топ жакшы. Мына ушундай дымак менен ойносо, албетте эсеп сандарын кыскартып, мүмкүн ийгиликке жеткенге аракет кылышабы. Азырынча жок дегенде эсепти 4-2 кылганга аракеттер көрүлүп атат. Эми шарттуу түрдө талай эсе Сары Өзөн болгону менен чындыгында Толкун командасы өз үйүндө Сары Өзөндү коноктоо кабыл алып атат. Ошондуктан жергиликтүү күйөрмандардын көңүлүн көтөрүп, дагы бир нече ирет улакты тайгазанга салып койсо, албетте ашыктык кылбайт. Жана Сары Өзөндө улак, бирок Сары Өзөндүн оюнчулары өздөрүнүн тайгазанынын жанында жүрөт, андыктан суурулуп атаандаштар тарапка жөнөшү керек болот. Бакыт Жолдош уулу ал 3-чү жана 4-чү улакка өзүнүн салымын кошкон. Чавандес жебедей сызып бара жатты эле. Артынан команда капитаны, Толкундун капитаны Тилек Айып уулу ошентип жетип барды дагы. Үчөөлөп мына бир атаандашынан бир улакты алып алганга аракет жасаган. Кандай мына тактикалык жактан туура чечим бул жерде орун алды. Түз эле келип сүрүп чыкканга аракет жасады эле. Аягында улакты Эржан Талантбек уулу алып алган. Аянтан чыгарып туруп жерге таштап салды. Аянтан чыкпай туруп таштап кетти. Бул туура чечим. Албетте чыгарып жерге калтыргандан көрө аянтын ичинде калтырганы туура. Эми сүрмө топ ушул жерден улакты алып кетүүгө аракет кылып атат. Албетте оюнчу Чавандес аты менен аянтан чыгып кетсе ал эчтеке эмес. Эң башкысы улак чыкпашы керек. Улак чыкты деген учурда аут абалы жаралат. Жана улам бири-бирин сүрүп олтуруп, эч кимиси улакты эңип кеткенге мүмкүнчүлүк албай жаткан болсо, азыр Тилек Эсенбаев бир аракет кылып көрдү. Ал акырындап улакты сыртка чыгарып салууга аракет жасап атат. Негизинен сүрмө топ болгон учурда деле улак көпкө чейин турбаш керек. Атайын белгиленген убакыт бар. Ошондуктан калыс ышкырыгын жаңыртып, азыр жекеме-жекеге буйрук берди. Эч ким тоскоолдук кылбаган учурда деле улакты ала албай жатышат. Тоскоолдук кылган учурда кантип алат? Таң калыштуу. Мына атынан түшүп туруп, эми атаандашына өткөрүп берди. Айбек Эсеналиевке. Айбек Эсеналиев келип эми Толкундун тайгазанынын жанындагы тегерек чыйынга таштайт. Кайрадан эле Темир Молдокуловпу бул жерде? Жок. Бакыт Жолдош уулу чыкты. Сары Өзөндөн Жаныбек Курманбек уулу болсо Толкун командасынан чыгып, ошентип бири-бирине каршы атаандаштыкты жүргүзүп атышат. Беттеш башынан бери эле мына ушундай жекеме-жекеде дайыма Сары Өзөндүн оюнчулары ортодо, ал эми атаандаштардын оюнчусу артка туруп тоскоолдук кылганга аракет жасашат. Бетме-бет турганда эч кандай майнап жок, эгерде атың чындап күчтүү болуп, тең ат болбосо. Ошондуктан мына арт тарапта турганда бул улакты эңемдеген оюнчуга толук көрүнбөйсүң дагы, кайсыл учурда акырын келип аны түртүп кетерин белгиси болот. Ошондуктан дайыма арт тарабына туруп алышат. Азыр болсо Бакыт Жолдош уулу ишенимдүү улакты оң такымга басты. Жана өнөктөштөрүнүн позициясын карап атат. Кайсыл учурда тегерек чийинден чыгыш керек деп. Тегерек чийиндин ичинде турган учурда башка бир дагы Чавандес оюнчу буларга аралаша албайт. Чийинден чыкмайынча. Бул жакта чийин деле жакшы көрүнбөй калыптыр, бирок аны оюнчулар өздөрү сезет. Мына оюнчулар бири-бирин карап жүргөнүн карасаңыздар, ар бири бири-бирден карап алышкан. Улак жок болсо дагы коргоочулар, чабуулчуларды жакын жолотчудай эмес. Мына таптакыр башка жакта турушту эле. Азыр тайгазандын жанында күрөш орун алып атат. Улак тартыш, ал мезгилде кош такым менен салып кетеби? Жана аракеттер көрүлүп атат. Улак тайгазанга түштү. Тилек Урманбетов ошентип 5-чи улакты өнөктөшү менен чогуу тайгазанга салып кетти. Тилек Урманбетов 2-чи улакты дагы тайгазанга салган эле.
Тилек Урманбетов, анын жанында дагы бир өнөктөшү бар эле. Атаандаштар эч кимиси тоскоолдук кыла алган жок. Мына өзгөчө ушул чабандестердин баары ушул жерде болгону менен акыр аягында Сары Өзөн оюнчулары ийгиликтүү болуп чыкты. Ошол эле Бакыт Жолдош уулу менен Тилек Урманбетов экөөсү мына ийгиликтүү болушту. Эсеп 5-1. Бул экинчи тайм. Дагы 6 мүнөттөй убакыт бар беттештин соңуна чыгаарына. Ал учурда улакты Тайгазанга салып кетти. Колун кайрып алды окшойт. Ден соолугун караш керек албетте биринчи кезекте. Бул жерде Нурбек Чолпонбаев эсепти 5-2-ге айлантты. Дагы дарыгерлердин көмөгүнө муктаж. Ушул аттан эми ансыз деле 5-1 менен утуп аткан учурда Сары Өзөндүн оюнчулары дагы мына артынан өзгөчө мына аягына чейин сүрүлүп барбай бир аз атаандаштарына мүмкүнчүлүк берип койсо жакшы болот беле. Бирок албетте бул көкбөрү, ал биздин пикир, көкбөрүдө оюндун кызуусуна кирип делирип турган оюнчулар эч кандай коопсуздук тууралуу да ойлонбой калган учурлар болот. Азыр түз эле Тайгазанга келип, мына сага дээрлик Тайгазанга түшүп турган улак азыр түшпөй жатат. Тайгазанга түшүп калган, дээрлик түшүп бараткан улак болчу. Өз кезегинде Жаныбек Курманбек уулу баш болгон оюнчулар тоскоолдук кылып калды. Дагы улак Тайгазандын сыртына түшүп калды. Эсенкул Нураков азыр түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бир сөздөрдү айтты. Албетте анын сөзү бизге чейин угулган жок. Ошентсе дагы кол жаңсоосунан түшүндүк. Демек кезектеги жекеме жеке. Эсеп 5-2. Ал эми Нурбек Чолпонбаев 7 номерде көк кийимчендердин оюнчусу. Ал аянттан эми пайда болобу же болбойбу? Ушул экинчи улакты өз командасы үчүн салып аткан учурда оң каруусун ийинин кармап ошол жерде калды эле. Ага ден соолук каалайбыз. Эсеп санын өзгөртүү үчүн ушундай ден соолугун тобокелге салганга да аргасыз болду. 7 номердеги көк кийимчендердин арасынан оюнчу көрүнүп калса, демек биз анын ден соолугу жайында экенине ишенген болобуз. Ал мезгилде Темир Молдокулов кайрадан эле улакты такымга басып алды. 1984 жылы төрөлгөн тажрыйбалуу оюнчу, 34 жашка келип калды. Жаш курагы жана Темир Молдокулов көптөгөн жылдардан бери ошол көкбөрүдөгү ири турнирлерде дайыма катышып жүргөн тажрыйбалуу оюнчу. Азыр Еламан Нурболот уулуна, 18 жаштагы Еламан Нурболот уулуна өткөрүп берди. Еламан Максимусту минип жүрөт. Азамат Еламан мына топтон суурулуп чыкты. Жана улакты такымдан алып чыкканга азырынча мүмкүнчүлүк болбой жатат. Албетте бул оң жактагы Тайгазанга барыш керек. Өзүнүн Тайгазан тарапка жөнөгөн эле. Аргымагы дагы сонун Максимусуна ар айланып, бери айланып, эгерде футболдо болсо Месси сыяктуу десек болот. Ушундай ары буйтап, бери буйтап келди. Дагы көпкө чейин такымга басып жүрө алган жок. Ошондуктан Бактияр Жабакеевке, тажрыйбалуу Бактияр Жабакеевке өткөрүп берди. Бактияр мына ушул баш кийими менен дайыма айырмаланып турат. Анын ушундай ак туулга сыяктуу баш кийим кийип жүргөнүнөн эле ажыратсаңыздар болот. Мына Бактияр Жабакеев 5 номерде сары кийимчендердин курамындагы оюнчу, оң такымда басып жүрөт. Улакты анын минген аты Капрал. Ушул мүмкүн адашып калаттырмын, бирок жаңылбасам ушул Бишкектин 140 жылдыгы үчүн болгон турнирде дал ушул Капрал эң мыкты аргымак деген, эң мыкты ат деген наамга ээ болду эле. Беттештин мыкты аты, турнирдин мыкты аты, турнирдин мыкты оюнчусу дегендер тандалып аткан учурда ошондо Капрал болсо керек эле. Эсеп болсо мына 5-2 ойдон турат, болгон 3 упай айырма бар. Толкун чындап өзүнүн аракетин сала турган болсо ортого эсепти теңеп кеткенге эмне үчүн болбосун, себеби алдыда дагы бул экинчи тайм болсо алдыда дагы 3-чү
тайым бар, 3-20 мүнөттүк бар. Тыныгуу учурунда жакшылап кеңешип, алар кандайдыр бир тактикалык жактан туура чечимдерди кабыл алыш керек. Азырынча экинчи таймдын акыркы минутасы жекеме-жекеде Ержан Талантбек уулу менен Темир Молдокулов. Темир Молдокулов улакты кайсыл тарабынан болбосун эңип кеткенге жедеп көнгөн, сол колу менен болсун, оң колу менен болсун, жана оң такымга, сол такымга дагы улакты басып жүрө алат. Ошондуктан жекеме-жекеде кайсыл тарабы ыңгайлуу болуп калса, ошол жактан улакты эңип кете берет. Жана убакыттын экинчи таймдын бүтүшүн күтүп калган сыяктуу боюнчулар. Ал мезгилде Азамат мына Ержан Талантбек уулу экинчи ирет эңкейип мына жаңы гана улакты алып атты эле, бирок экинчи тайм соңуна чыгып калды. Мына ары жакты карасаңыздар, ысык көл мелтиреп көз жоосун алып турат. Ушул фондон көрүндү эле көлдүн жээгинде улак тарткандан өткөн ырахат барбы чындыгында? Же болбосо көлдүн жээгинде көкбөрү көргөндөн өткөн ырахат барбы десек болот. Жергиликтүү күйөрмандар ушул мына Чолпон Атадагы ат майданга келип жеринен бул турнирди беттешти көрүп аткан күйөрмандар чындыгында бактылуу деп айтсак болот. Ушундай көл тараптан сыдырым жел согуп, күн өзүнүн нурун чачып турган учурда мына ушундай комуздун күйсүнүн ыргагында улак тартып, чыныгы мына кыргыз жыттанып, кыргыздын аурасы түзүлүп турган жер мына ушул улуу жеңиш күнүнө карата 9-майдагы финалдык турнир. Бул биринчи лигадагы чемпиондук үчүн ат салып жаткан эки команда Сары Өзөн жана Толкун. Эсиңиздерге салып коелу, сары кийимчендер Сары Өзөн, ал эми көк кийимчендер Толкун, ысык көл. Еламан болсо мына 18 жаштагы 1999-жылы төрөлгөн Еламан улакты мына сол такымга басып жүрөт. Ал мына ушул азыркыдай турнирлерден тажрыйба чогултушу керек. Өзүн татыктуу алып жүрөт, бирок азырынча Тайгазанга бир жолу да улакты сала элек финалдык бөлүктө. Мүмкүн буга чейинки ошол көк жал менен жана ошондой эле жаш күч менен болгон оюнда улактарды салган. Ал эми финалда ага мүмкүнчүлүк болбой жатат. Жалаң тажрыйбалуу оюнчулар гана айырмалана алды. Тилек Урманбетов, Темир Молдокулов жана Бакыт Жолдошов сыяктуу тажрыйбалуу оюнчулар Сары Өзөндүн курамында. Мына ошолор жакшы комфорттуу эсепти өз командасына түзүп берди. Азыр болсо 3-20 мүнөттүк орун алып атат. Сүрмө топ сүрүлүп барып аянттан чыга элек. Андыктан Жаныбек Курманбек уулу улакты алып жүрөт. Ал өнөктөшүнө улакты акырын өткөрүп берүүгө аракет кылды дагы. Эмне үчүн бул жерде аны тосуп чыккан эч ким жок, же аянттан чыгып кетти эле. Биз калсын чечимин жакшылап угуп көрөлү. Алып баруучу деле боолголоп айтып атат, ага деле калсын, демек так чечими азырынча белгисиз экен. Ушул алмашууга чыгып жаткан оюнчулар эрежени бузуп кеткен го. Угуп көрөлүчү дагы. 2 мүнөткө каладык. Бул жерде туура эмес угуп койду. Назаров Алы, бу дагы 19 жаштагы бала. Алы Арман Тору деген. Кеттик. Ушул жерден демек кайрадан оюн уланды. Буга чейин алмашууда ушул оюнчулар көбүрөөк чыгып кетсе керек. Азыр улак менен жүргөн Жаныбек Курманбек уулу
анын жанына жардамга келген Ержан Талантбек уулу бар болчу, бирок экөөсү бири-бирине жакындай албай, орто жолдон Айбек Эсеналиев сыяктуу тажрыйбалуу оюнчулар аларды сүрүп Тайгазандан алыс алып кетти. Айбек Эсеналиев ал 1983 жылы төрөлгөн. Азыркы учурда мына 34-35 жашка келип калды. Айбек Эсеналиев дагы өтө тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Жана коргонууда өтө мыкты оюнду көрсөтө алат. Ошентип азыр бул ат майдандагы бүгүнкү программа тууралуу айтып атышат. Эрең иш мына бул финалга чейин, биринчи лиганын финалына чейин орун алды. Мындан кийин Салбурун боюнча беттеш өтөт. Салбурун боюнча жарыш мелдеш болот. Жана ошондой эле 12:30 ачылуу аземи болуп туруп, андан кийин Көкбөрүнүн жогорку лигадагы финалы атактуу Ынтымак менен атактуу Достук командалары беттешет дагы. Андан кийин саат 2:30 ат чабыш башталат. Ат чабыш ошол канчалаган мыкты күлүктөр, жорголор ошол жакта өздөрүнүн бактысын сынап көрөт. Андыктан бүгүн эртеден кечке ошол Чолпон Атадагы ат майданда чоң спорттук атмосфера майрамы, чоң спорттук майрам болуп, спорттук атмосфера түзүлүп турат. Темир Молдокулов улак менен бара жатса, анын өнөктөшү жылуусунан кармап келип Тайгазанга чейин жетелеп келди Айбек Эсеналиев. Бирок Темир Молдокулов 4 атаандаштын ортосунда калды. Өнөктөштөр жардамга эртерээк келиши керек. Жана андан улакты тартып алууга аракет кылып аткан Алтымыш Балбаков ал 9 номер менен жүргөн оюнчу. Жана азыр улак дагы деле болсо Темир Молдокуловду ал оңой менен эч кимге берчүдөй эмес. Уламдан уламна бири-бирин түртүп олтуруп Тайгазанга жакын келди эле. Темир Молдокулов өтө карылуу, такымы да күчтүү, ошондуктан дагы деле өзүндө улакты алып жүрөт. Улактан түшүп калыптыр. Темир Молдокуловду улактан түшүп калды. Негизинен улакты такымга басып жүрүү, көпкө чейин басып жүрүү албетте оор. Жаш оюнчулар ашып кетсе, бир мүнөттөн бир аз ашканда эле башкаларга өткөрүп бергенге аракет жасайт. Такымы күчтүү деп коет, ушунда көпкө чейин улакты өзүндө алып жүрүп алган чабандестерди. Улак Тайгазанын сыртына түшүп калган. Темир Молдокулов алмашууга кетти. Андыктан бул жакта башка оюнчулар 12 номердеги Рамзат Бөкөнбаев оюнга аралашты. Ошондой эле 5 номердеги Бактияр Жабакеев жүрөт, тажрыйбалуу. Белгиленген убакыт артта калды. Андыктан кайрадан жеке орун алмакчы. Эсенкул Нураков ышкырыгын жаңыртып, мына жекеге буйрук берди. Ошондой эле Биримдик Аю командасы алар 3-чү орунду алды. Жогорку лигада 3-чү орун үчүн алар Четинди командасына каршы беттешип, кечээ күнү 8 майда алар биринчи таймда эле 2-0 менен алдыга болуп чыккан. Бирок андан кийин эсеп 3-1 болду. 3-1 болду. Экинчи 20 мүнөттүктө болсо эсеп 7-1 айланган. Насыкеев, Фархат Бейшекеев, Рысалиевтер аракет жасап атып, ошентип 7-1 айлантып салгандагы эң аягында 3-чү таймда дагы бир мүмкүнчүлүк болуп, жалпы жыйынтык 8-2 менен ошентип Биримдик Аю 3-чү орунду алды. 4-чү орунда жогорку лигада Четинди, 4-чү орунду ээлеген алар 35 000 сом менен сыйланса, Биримдик 100 000 сомго ээ болду. 3-чү орунду алып, ал эми биринчи менен экинчи орун алар эми бүгүн саат 13:00 түшкү саат 1-де Ынтымак менен Достук беттеши башталгандан кийин анык болот. Кезектеги чабуул Сары Өзөн командасынын курамында жана жерге түшүп бара жаткан, Тайгазанын сыртына түшүп бара жаткан улакты алып кайра ичине таштаганга аракет кылды эле. Ал учурда атаандаштар дагы
ошентип тоскоолдук кылып кетти. Айрыкча Тилек Айып уулун айтса болот. Азамат ушунда бир улактан өз командасын сактап калды. Улакты Толкундун оюнчулары уламдан улам эңип кеткенге аракет жасап атат. 4 номердеги оюнчунун аракети текке кетти. Ержан Талантбек уулу болчу. Ал мезгилде Аскер Токтосунов, эң аягында Бактияр Жабакеев аракет кылып көрдү. Сүрмө топ уламдан улам улакты эңгенге аракет жасап атат. Ал эми күйөрмандар мына ашып кетсе 5-6 метр аралыктан мына жеринен ушул беттешти көрүп турган учуру. Албетте алар дагы кыргыздын мырзалары, андыктан аттан коркуп тепсеп кетет деген дагы ой жок. Бирок ат албетте ылдамдык менен, жогорку ылдамдык менен эмес болчу. Эгерде күү менен бара турган болсо, жолдон ким чыкса дагы кагып кетиши толук ыктымал. Бирок баары бир коопсуздук керек. Эми жакшы бир сонун ат майдандары. Бул Ысык көлдөгү ат майдан болсо, албетте бир тарабы толугу менен жакшы, бир тарабында шар түзүлгөн, ал жактан күйөрмандар көрсө болот. Ал эми Бишкекте чоң бир жакшы ат майдан курулса сонун болмок. Азыркы Ак Кул ат майданына бир эле капталын күйөрмандар көрө турган жай бар дагы, ал жак толуп калып, күйөрмандар батпай калып, аргасыдан ушундай карама каршы тарапка өтүп кетишет. Улак оң такымда Сары Өзөндүн оюнчусунун 10 номердеги Бекназар Аматов. Ошол Бекназар Аматов болсо, ой, улак эмес өзү тайгазанга түшүп кетти. Жана мына атка жеңил тайгачак деп коебузбу, ушундай кандай аттан тайгазанга түшүп кеткен болсо, ошондой ылдамдык менен кайрадан Майрамбек Абдылдаев кайрадан атка секирип минип алды дагы беттешти улантып кетти. Ой, буту үзөңгүдө калып атат. Жолун тосуш керек эртерээк. Бирок Азамат ары толгонуп, бири толгонуп, Тилек Урманбетов бул жерде үзөңгүдөн бутун чыгарып алды. Бир аз буту ооруксунуп калды болуш керек. Бирок эң башкысы мына ат сүйрөп кеткен жок. Тилек Урманбетов 37 жаштагы өтө тажрыйбалуу чабандес. Ал мындай абалдардын баарын өтө жакшы билет. Ошондуктан тажрыйбасына таянып азыр ден соолугун сактап калды десек болот. Ал учурда Бактияр Жабакеев улак менен сол такымга басып, эми тайгазанды көздөй жөнөйбү, калсын ышкырыгы жаңырды. Кезектеги жеке-жеке. 3-чү таймдын 12-чи минутасы. Ошентип болгону 8 минута калды. Бул финалдын аягына чыгарына. Эсеп болсо 5-2. Сары Өзөн өздөрүнө комфорттуу, пайдалуу эсепти сактап турат. Жана андыктан алардын шаша турган деле түрү жок. Жеңишке болгон дымагы бар болсо, үмүтү челек болсо, азыр Толкун командасы аракет кылыш керек. Алардан Ержан Талантбек уулу жекеме-жекеге чыкты. Бирок улакты эңүү жагынан мына азыр атаандаштын үстүнөн келип туруп улакты ошол тараптан алып кеткенге аракет жасап атат. Бул жерде Бекназар Аматов Сары Өзөн командасына чыккан. Бекназар Аматовдун улакты мына ишенимдүү оң такымга басып алганына күбө болдук. Ал азыр акырын эми бир сыйра абалды, жалпы аянттагы оюнчулардын абалын карап туруп, андан кийин жүрүшкө чыгат. Таптакыр өзүнүн нээрин таштап келип, биротоло Бекназар Аматовдун атына минип алып калчудай абалга келип калды. Албетте бул ушундай айла жоктон кылган аракет деп айтсак болот. Канчалык дымак күчтүү болуп ушул жерден улакты алам дебесин, улакты берген күндө деле сен тең салмагыңды сактап кала албайсың мындай жерден. Жана акырындап Толкун командасынын тайгазанын көздөй Сары Өзөн бара жатат. Ой, охо. Бул жерде аттар сүрүлүп барып, Еламан Нурболот уулу аттын астында калды. Ордунан тура албай жатат. Беттеш токтоп туруш керек албетте. Еламан Нурболот уулу
Жок, Бекназар Аматов, кечиресиздер, 10 номердеги Бекназар Аматов 1996 жылы төрүлгөн оюнчу. Кайрадан атка минген тат. Жок. Ооба, кайрадан атка минген тат. Мына ушундай кабагым кашымда өстөн аттын астында калганына карабастан кайрадан атка минип ошентип атты чапкан бойдон кетти. Албетте алмашууга кетти, антпесе болбойт. Бир аз өзүнө келип алышы керек. Ал учурда Тилек Эсенбаев улакты эңгенге аракет жасады. 7 номердеги, бирок ал негизинен коргоочу. Сүрмө топ биринен, сүрмө топтун ичинде чабандастар биринен сала бири улакты эңип кеткенге аракет жасап атат. Жана улак жерден көтөрүлдү окшойт. Аттын үстүндө азыр улак тартыш. Сары Өзөндүн оюнчусу ортолук бөлүккө чейин улак менен бара жатат. Бул өзүнө атаандаштарды чакырып келтирип, кайрадан каршы эпкин менен жөнөшү керек. Эми бул жактагы тайгазан албетте Сары Өзөндүн өзүнүн тайгазаны, ошондуктан жебедей сызып, мына ары бери жөнөдү. Мүмкүн бул убакытты чоюунун бир аракети болушу керек. Эми Сары Өзөн убакытты чойбой деле койсо болот, бирок ошонусу дагы шашкан жок, анысы анык. Ошондуктан акыры мына ары бери көл тараптан соккон желдин ыргагына аттарын ары бери чаптырып атат. Бактияр Жабакеевке өткөрүп бергенге жетиштүү. Улак жерге түшүп калды. Аттар бири-бирине алысыраак туруп калды дагы. Ошентип отуруп акырында улак жерге түштү. Жана Сары Өзөн командасынын тайгазанын жанында эле Бактияр Жабакеев кайрадан эңип алды. Аянт өтө жакшы, ошондуктан бул жерде улак суу болуп калган эмес. Жана 3-чү тайм экенине карабастан улак көп эзилген жок, ошондуктан бир эңкейгенде эле анын көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүкү болот. Кош такым менен улакты тайгазанга сала алат болду экен. Тилек Эсенбаев менен анын өнөктөшү бул жерде Бактияр Жабакеев. Тилек Эсенбаев ары кетти, Бактияр Жабакеев жана ошондой эле Бакыт Жолдош уулу жүрөт. Азыр болсо Эламан Нурболот уулу кошулду. Эламан Нурболот уулу менен Бактияр Жабакеев улакты кармап турат. Жана аягына чейин туруштук бере алат болду экен. Коргоочулар болгон күчүн салып тоскоолдук кылганга аракет жасап атышат. Аягында тайгазандан бир аз алыстай түшүштү. Такымга басып алыптыр. Өзү эле улакты салып койсо болбойбу? Бактияр Жабакеев болот албетте, бирок такымдан чыгарыш керек. Такымдан чыгарганга жетишпей атат. Жана мындай учурда өнөктөштөрдүн келгени жакшы болот. 9 номердеги Аалы Назаров мына ушул жерден Урмат Абдышуулун ары сүрүп чыгарып, Бактияр Жабакеевке жол ачып бергенге аракет жасады эле. Эламан Нурболот уулу менен Бактияр Жабакеев мына ошентип эсепти дагы өзгөрттү. Азаматтар 6-2 эсеби бул жерде катталды. Эламан Нурболот уулу мына чабуулчу оюнчу, жаш 18 жаштагы оюнчу, ошентип өзүнүн салымын бул жерде салып кете алды. Жана эсеп ошентип 6-2. Эми Толкун командасы бул беттеште жеңишке жетпей калаарына көзү жеткен сыяктуу. Ошонусу дагы калган убакытты ырахат алуу менен ойноп койсо болот. Темир Молдокулов улакты эрдин кашына көтөрүп келип туруп салып кетти. Эң кооз упайлардын бири. Мына ушул болду. Эсеп болсо 7-2. Акыркы минутта кайталоодон көрүп дагы бир ырахат алып алалы. Бул улактын тайгазанга түшкөнүн ушинтип мен оюмча 7-2 менен беттеш соңуна чыгат окшойт. Мүмкүн эки команданын бирөөсү бир ирет улакты тайгазанга салып калар, себеби акыркы минутта кетип атат. Ал салынган күндө деле эми эч нерсе өзгөрбөйт. Жеңүүчү ким экени белгилүү. Сары Өзөн командасы ошентип биринчи лиганын жеңүүчүсү аталып отурат. Азаматтар 7-2 5
4, 3, 2, 1. Мына беттеш соңуна чыкты. Ошентип 20 мүнөттөн 3 таймда биз аягына чыгардык. Сары Өзөн командасында Тилек Урманбетов, Темир Молдокулов, Бакыт Жолдош уулу, Тилек Эсенбаев, негизинен бардык эле оюнчулар, ошол Айбек Эсеналиев, Алмаз Ибраимовдорду кошсок болот, Бекназар Аматов, Eelеман Нурболот уулу, Рамзат Бөкөнбаев, Медет Отунчиевди айтсак болот, Бактияр Жабакев, ошолордун баары өздөрүнүн аракетин ортого салып олтуруп, ийгилик жаратып кетишти. 7 ирет улак салган ал эми Толкун Ысык көл командасынан Нурбек Чолпонбаев менен Жаныбек Курманбек уулу бир жолудан улакты Тайгазанга салышты. Биз эки команданы тең куттуктайбыз. Сары Өзөндү жеңүүчү болушу менен ал эми Толкун командасынын финалга чыгышы жана финалда татыктуу оюнду өткөргөндүгү үчүн куттуктайбыз. Келечеги алдыда, арасында көптөгөн жаш оюнчулар бар Толкун командасында. Сары Өзөндө деле мына ошолорду келечекте Кыргызстандын улуттук курама командасына кирип, ал жакта биздин жалпы өлкөнүн намысын коргойт деген тилектебиз. Жана ошентип азыр мына күйөрмандар, көрүүчүлөр турган тарапка келип, бир сыйра бата алган атышат. Азаматтар дагы бир ирет Сары Өзөндү жеңиши менен куттуктайбыз. Алдыда болсо албетте программа боюнча ошол башка оюн түрлөрү бар. Салбурун, андан кийин ынтымак достуктун ортосундагы жогорку лигадагы финал, ошондой эле ат чабыштар болот. А мен болсо азыр сиздер менен коштошом. Кызматыңыздарда Эркин Абдуллаев болдум. Финалдан, жогорку лиганын финалынан ынтымак достуктан жолукканча саламатта болуңуздар.